Кайталангыз таланты менен өзгөчөлөнгөн атактуу бийчи Чолпонбек Базарбаев 33 жашында СССРдин эл артисти болгон. Кереметтүү өнөрү менен өзүн эле эмес, өлкөсүндө дүйнөгө таанытып, кыргыз маданиятынын тарыхында калды. Турмушка бетме-бет караган, кыйынчылыктан коркпогон, оор нерседен коркпогон, көп окуган, тырышаак болчу да. Көп чоң ролдорду аткарыш үчүн дагы өжөрүнөн Спартакты бийледи, Макбетти бийледи, Лебединое озерода Принцти бийледи. Кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө зор салмын кошуп, кыргыз балетинин легендасына айланган Чолпонбек Базарбаев, Берик Алимбаев, Пестов сыяктуу мыкты педагогдордон билим алып, улуттук жана классикалык бийдин техникасын мыкты өздөштүргөн. Балеттин ханышалары Бүбүсара Бейшеналиева, Айсулуу Токонбаевалар менен чогуу бийлеп, тажрыйбасын такшалткан. Элинин сыймыгына айланган укура талант 1949 жылы 4 февралда Кочкор районунун Чолпон айылында жарык дүйнөгө келген. Эгер тирүү болгондо быйыл 72 жашка чыкмак. Өзү аябай эмгекчил, аябай өзүнүн жерин, элин сүйгөн киши. Балетке келгенде балет дегенди билбеген бала, кийин балет үчүн тимеле балет өзүнүн өмүрү болуп калды. Чет мамлекетке чыгып, башка четтеги балериналар менен бийледи. Чоң театрга дайым эле барып, биздин Кыргызстандын балетин жетишкендигин ушу Чолпонбектен көрүшчү. Анткени Чолпонбек ошондо залка бийчилер менен, анда Советтер Союзунун эл артисттери бар, тең Плисецкая, Алиева, Лавровский дегендер менен бир класста иштеп, атактуу ушундай бийик деңгээлге жеткен бийчилер менен дос болуп жүрдү. Көп кырдуу талант Чолпонбек Базарбаев коомдук иштерди да аркалап, эң татаал мезгилдерде Абдылаз Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрынын башкы директору. Андан соң өлкөнүн маданият министри, театр ишмерлер союзунун төрөгасы болуп, искусствону, маданиятты сактап калууга жан өрөгөн иш билген инсан болгон. Алдыдагы аруу максаттары толук аткарылбай, 53 жашында жарык дүйнө менен кош айтышкан жаркын таланттын элине сиңирген эмгеги бааланып, Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик хореографиялык окуу жайына ысымы, театралдык аллеяга эстелиги тургузулган. Таланты менен дүйнөнү багындырган нагыз таланттын жаркын элеси унутулбай, жүрөктөрдө түбөлүккө сакталат. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурмабетов, Ала Тоо 24.